Балким оңой менен ишенбесеңер керек. Силерге 6 жашыңарда айткан ата-энеңердин, мугалимдердин айткан сөздөрү азыр сизге кызматтан көтөрүлүүгө жолтоо болуп атканына. Бул түшүнүктүү эле. Сиз 15 жашыңызда көргөн телешоу сиздин үй бүлөңүздүн бузулушуна 20 жылдан кийин провокация болду десе күмөн санашыңыз мүмкүн. Бирок бул чындыгында эле себеп болушу мүмкүн. Балким сиз окуп аткан китептериңиз, көрүп аткан кинолоруңуз сиздин ден соолугуңуздун начарлашын камсыз кылат. Оорунун пайда болушуна себеп болду десе ишенбейсиз. Бирок чындыгында ошондой эле болуп атат миллиондогон адамдарда. Сиз деле ошолордун катарына киресиз. Сизге деле миллиондогон адамдарга жуккан, мемдер жуккан. Тазаланбаган агын суудан толтура адамдарга вирус жуккандай. Сизге деле телевизордон, средства массовой информациядан, радиону узак убакыт көргөн уккандыктан толтура мемдер жабышкан. Кинофильм, журнал, газеталар, интернет, электронный почта сиздин сознанияңызды, акылыңызды жаман коркунучтуу вирустар менен ууландырган. Мемдер реалдуу, коркунучтуу өлүм алып келген вирустар сыяктуу. Компьютердин вирусундай болуп, ал хозяинге паразит болушат. Алар сиздин сознанияда көбөйөт жана башка адамдарга да тарайт. Азыркы убакта мемдердин эпидемиясы көбөйдү. Общество миллиарддаган долларды бизди биологиялык жана компьютердик вирустан сактаганга жумшашат. Бирок көбүнчө адамдар разумдун вирусу жөнүндө угуша элек. Алар болсо баарынан коркунучтуу. Анткени сиз анын таасиринде болуп атканыңызды түшүнбөйсүз, жуктуруп ала бересиз. Анын эң башкы таратуучусу средства массовой информации. Мында бардык маалыматтар ошону менен бирге развлекательный программалардагы кандайдыр көз караш менен берилет. Бирөөнүн оюн же көз карашын. Бул андай деле чоң проблемадай болуп көрүнбөйт. Мисалы, сиз политический комментатордун выступлениясын уктуңуз. Ал правый партиянын жактоочусу, же ал либерал. Сиз билесиз, Рашлинго же Айрерода консервативдик көз караш бар. Ал эми Говард Стенли либерал. Мен буларды деле айтайын деген жокмун. Кептин баары сиз кабылып аткан вирус жашыруун сиздин подсознанияга атака кылып атканы. Сиздин подсознанияга сиз байкабасаңыз деле программа кирип калат. Мисал келтирейин. Сиз 8 жаштасыз. Сиз үй бүлөңүз менен машинада кетип баратасыз. Особняктардын жанынан өтүп баратасыңар. Сизге особняк аябай жагып калды. Бирок сиздин мамаңыз айтты. Ушундай үйдө жашаган адамдар бактысыз болушат деп койду. Сизге разумдун вирусу жукту. Бактылуулукту акчага сатып албайсың деп аталган вирус. Сиз муну өзүңүз деле байкабай каласыз. Бул маалымат сиздин жесткий дискте өмүр бою сакталат. Сизге ушундай программа кирип калганын билбейсиз деле. Эмне коркунучтуу? Негизи бизге кирип калган программанын 90% негативдүү. Алар адамды ограничивать этет. Мындай ограничение сизди ийгиликтүү болтуртпайт. Бакытты, ден соолукту да келтиртпейт. Анын күчү күндөн күнгө чоңое берет. Телевизор көргөндө, китеп окуганда, газет окуганда, жолдо баратканда жана башка ошол маалыматка кабылсаңыз. Блокбастерлер кантип сиздин кедейлигиңизди коргойт. Титаник деген фильмди көрсөңүз керек. Бардык кинолорго караганда ушул кинонун контексти эң коркунучтуу деп айтышат. Эмне үчүн? Анткени ал көпчүлүк адамдардын акча, ийгилик жөнүндөгү программасын даана көргөзөт. Титаник бардык деңгээлинде адамдарга кедей болгон благородно, бай адамдар адепсиз, акча бул жаман. Канчалык көп жакса, ушул кино сизге ошончолук программирование күчтүү кирген. Менин оюмча, бул кино кинематография тарыхындагы эң зыян кино. Силер айтышыңар мүмкүн, Гейдж, каяктагын айтпачы. Бул сүйүү жөнүндө история, бул жөн эле кино. Мунун баарын ойдон чыгарылганын билебиз, деп. Бирок келгиле, ушул кинону мен кандай кылып көрөм, ошондой карап көрөлү.
Башында беззаботный авантюрист Джекти көрөбүз. Ал эмне үчүн беззаботный? Анткени ал кедей. Ал корабльга билет тутуп алган үчүн түшүп калган. Карта ойноп, туурабы? Биринчи уроктон көрөбүз. Кедей адамдар бактылуу, беззаботный. Ойлонуп гана койгула. Бай адамдардын жашоосу кандай жаман оор экенин. Эгерде дворецкий ооруп калса эмне болот? Роллс-Ройсту угон кылып кетсе эмне болот? Вертолетту обслуживание кылган канчага турарын билесиңерби? Андан кийин Роузду көрөбүз. Ал даана бактысыз. Эмне үчүн? Анткени ал бай, скучный адамга турмушка чыгышы керек. Эгер эсиңерде болсо, анын мамасы ошого чык деп кыйнайт. Үй бүлөсүнүн состояниясын сактап калыш үчүн. Бул экинчи вывод. Албетте, бул биздин подсознаниябызда вывод чыгарабыз. Акча үчүн дьяволго душаңды сатып, бактысыз болосуң. Кинонун андан кийинки сюжетинде биринчи класстагы ресторанда отурушкан болот. Роуздун тегерегинде чиренген скучный бай хапуга бар. Алар бренд ичип, сигара чегип, мааниси жок сөздөрдү сүйлөшөт. Поло оюну жана башка ерундалар жөнүндө. Мамасы кызынын колго чапканын көрөбүз. Сол жактан 11-вилка менен кайтип устрицаны жегенин билбей калса. Ошондо Джек пайда болот да, Роузга айтат. Кел 3-класстагы каютага түшөбүз. Мен сага көрсөтөм кайтип көңүл ачыш керек экенин. Кийинки кадрларда кедей адамдарды көрөбүз. Алар пиво ичип, көңүлдүрдашып, бийлешип жыргап атышат. Ошону менен алар скучный, чопорный байларга караганда кандай жөнөкөйрөөк, көңүлдүүрөөк экенин көрсөтүшөт. Бул жерде кандай подсознательный программа бар? Бай адамдар скучный, кедей адамдар көңүлдүү, кызыктуу. Ошондуктан жакшы адам болгун келсе, өзүбүздүн адам болгун келсе, кедей эле болгон жакшы. Ал эми муну көпчүлүк адамдар өмүр бою каалайт, кичинекей чагынан бери. Андан кийин корабль айсберг менен сүзүшөт. Байлар алдамчылык жолу менен пара берип, спасательный шлюпкаларга секиришет. Роуздун бай жигити бир кичинекей баланы апасынын колунан тартып алат, жанын сакташ үчүн. Кайыкка тезирээк отуруш үчүн. Эсиңердеби, кичинекей балдарга байланышкан мемдер өзгөчө күчкө ээ болот. Элестетип көрүңүз, подсознанияңыздын реакциясынын күчүн. Бай киши кичинекей баланын апасынын колунан жылып атканын, өзүнүн шкурасын сактап калыш үчүн. Бай адамдар качып, сүзүп кетип калышты. Ал эми кедей адамдар төмөнкү палубада решетка менен камалып калышты. Кыйын кедей аялды көрөбүз. Ал балдарын успокаивать этип атат. Балдарына аңгеме айтып берип атат. Кандай болуп суунун астына чөгөөлөрүн, церковный гимнди ырдайбыз чөгүп баратканда. Өзүм жаман болуп кеттим. Келгиле эми пленканы тегеретип, кинонун аягын көрөлү. Роуз азыр 180-ге чыгып калды болуш керек бул жол менен. Анын байкуш небереси жаны тынбай иштейт, бабушкасын багыш үчүн. Роузда $40 миллион турган ожерелье бар. Ал небересине деле берип койсо болмок, анын жашоосун жеңилдетиш үчүн. Ал эмне кылат? Ал сокровищени акулаларга жем кылып берип коет. Кино бардык деңгээлде подсознанияга байлык бул жаман деген программаны киргизет. Бай адамдар жексур адамдар, а кедейлик бул жакшы өйдө турат. Бирок бул сөздөрдүн эч кандай чындыгы жок. Жакшы, мейли. Бирок бул бир эле кино да дешиңиз мүмкүн. Келиңиз дагы бир канча кинону карайлы. Мисалы, Человек-паук алалы. Бул эпопеянын биринчи фильминде эң башкы терс карман ким? Миллионер. Фантастический четверкадачы? Чужой жана Джеймс Бонд жөнүндө бардык кинолордочу? Эң жаман жексур адам ким? Бай адам. Эсиңердеби? Питер Паркер эптеп кошуна жашаган мурда ичинен сүйүп жүргөн кыз менен кезиккен. Ал экөө бир убакта мусорду ыргытканы чыгып калышат. Көздөрү чагылыша түшөт. Алардын ортосунда сүйүү оту пайда болот. Андан ары эмне болот? Бир жаш жигит жаңы машина менен келет. Ага ал машинаны жаман бай атасы белек кылган. Кыз сүйүнүп мусорду ыргытып ийип,
машинага барып отурат. Питер жалгыз калат, кайгыланган бойдон. Кандай ойлойсуңар? Бай адамдар жөнүндө кандай ой пайда болду подсознанияда? Бул фильмде мындай эпизоддор бар. Питердин тайкеси эң белгилүү фразаны айтат. Чынчыл болуп кедей жашаганды актаган. Балким биз бай эмеспиз, бирок зато биз честный адамдарбыз. Ушундай сыяктуу сөздөрдү мурдоктугар беле? Чындыгында бул эмнени билгизет? Мен силер үчүн которуп берейин. Кедей болгонуңа сүйүн. Демек сен чынчыл, благородный, жакшы адамсың. Анткени бай адамдардын баары алдамчы, сатып кетет, уурлар. Мына ушинтип силер ата-энеңерден же мугалимдериңерден 10 жашыңарда уккан сөзүңөр силердин ишенимиңерге 20-30 даже 40 жашыңарда таасир берет. Жаш кезекте адам бир нерсени бат кабыл алат. Улуу кишилер айткан сөздөр авторитеттүү болот. Ал эстен кеткис таасир калтырат. Эмне үчүн Питерди тайкеси тарбиялайт? Анткени ал жетим. Эсиңердеби? Эң эффективдүү мемдерди балдар менен байланышкан эмоциялар чакырат. Силердин жүрөгүңөргө кедей, кичинекей, жетим баладан күчтүү ким таасир бере алат? Ошондуктан Человек-паук жетим. Ошондой эле Супермен, Супер женщина, Гарри Поттер, товарный вагондогу кичинекей балдар жана башкалар, улардын баары жетимдер. Тенденцияны сезип атасыңарбы? Балким сиз күмөн санап баштадыңыз. Бардык жазуучулар сырдуу заговор менен элдин подсознаниясын манипуляция кылып атат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок андай деле эмес. Алар дагы бүткүл элдердей эле ошондой мемдер менен заряжен болушкандар. Даже өздөрү да билишпейт мемдердин көбөйүшүнө жардам берип атканын. Биринчи фильм сыяктуу Человек-пауктун экинчи фильми дагы подсознанияга программа киргизет. Разумдун негативдик күчүн ого бетер күчөтөт. Тагдырдын ирониясы менен ал дүйнөдөгү кассовый сборлорду көбөйткөн. Андан Питерди тарбиялаган тайжесин көрөбүз. Ал ачкөз банкирлер мени өз үйүмөн кууп чыгайын деп атышат деп айтат. Бул фильмде Питер өзүнүн пиццаны ташуучу жумушунан айрылат. Анткени ал доставканы кеч алып барган. Ал кичинекей балдарды сактап калыш үчүн убактысын кетирип кечигип калган. Грузовик кичинекей балдарды тебелейин эле деп калганда сактап калган. Бул эпизод благородный адамдар башка бирөөлөрдү сактап калыш үчүн өзүнүн жанын да аяшпайт дегенди көргөзөт. Ошондой ойду жаратат. Бул ой башка жаңы негативдүү, деструктивдүү ситуациялардын жаралышына алып келет. Анткени благородный болгондор биздин жашоодо жетишсиз. Картина толук болуш үчүн Питердин таш борбосу индиялык болот. Ал ушул мигранттардын баары жергиликтүү элдин эмгекти сүйгөн американецтердин жакшы жумуштарын тартып алды деген мемди күчөтөт. Албетте Человек-паук биздин герой сүйгөнүнө эч убакта биз чогуу боло албайбыз деген сөздөрдү айтып жалгыз кетип калат. Ал өзүнүн сүйүүсүн таштап кетет. Ал өзү тандады. Злой дух менен күрөшүп, ал өздүк бакытын курмандыкка чалды. Человек-паук 2де кыз Питерден мен сенин аялың болом деп көбүрөөк талап кылат. Кайрадан биздин геройдо дилемма пайда болот. Өздүк бакытымды курсамбы же злодейлердин баарын жок кылсамбы деген. Ал өзүнүн тайжесинен сурайт. Тайжеси уже оокаттарын эшикке жыйнап аткан. Тайжеси айтат: "Дүйнөдө ушундай керемет адамдар бар. Ал башка адамдардын бактылуу болушу үчүн баардык нерсесин курмандыкка чалат." Кандай сонун, эмне деген тантырагандык. Голливуд, Болливуд, Гонконг жана башка дүйнөдөгү кинокомпаниялар ушул сабакты жакшы үйрөнүп алышкан. Кино адамдардын оюна канчалык дал келсе, ошончолук кино адамдарга жагат. Бирок бул кино индустрияга гана таандык эмес. Телевидение деле ошондой эле. Ал ден соолук, бактылуулук, ийгилик үчүн андан дагы коркунучтуу. Анткени телевизордун таасирине адамдар көбүрөөк кабылышат. СМИнин башка түрлөрүнө караганда. Эстесеңер, голубой экрандан миллионерлерди, мультимиллионерлерди кандай көргөзөт?
Беверли Хиллз сериалындагы башка идея бай адамдар булар көпкөн клоундар, ал эми кедейлер баары бирдей боорукер, акылдуу адамдар. Эсмирдей миллионердей Чилиган аралынан болот. Сериал неште эстегиле. Бардык жерде келесодой багаж болот. Ал опера көрөт жана жакшы адамдардын жашоосун кыйындатат. Даллас сериясындагы жана башка ушундай сериалдагы калпычы, жексур, ташбоор байларчы. Ошол эле негативди кайта-кайта көргөзүп турушат. Реалити шоуга расход аз кетерин билишкенден кийин реалити шоулар популярдуу болуп калды. Остаться в живых, Фактор страха, Новичок, Слабое звено — булардын баары бир эле нерсени демонстрация кылышат. Телевиденияга тартылыш үчүн, көп акчаны утуп алыш үчүн кандай гана жаман нерселерге чейин барышат.